Ак үйдүн алдында бүгүн митинг эмес, көргөзмө акция өттү. Бишкектин экологиясына кайдыгер карабаган жарандык активисттер, экологиялык кыймылдын өкүлдөрү, сүрөтчүлөр ар кандай арт объекттерди орнотушкан. Алардын бири Назгүл Кубатбекова көргөзмөгө өзгөчө эмгегин коюптур. Ал таза аба хэштегдеп сыртына жазылган бул шарлар аркылуу биз дем алып жаткан абанын канчалык деңгээлде маанилүү экендигин, ал үчүн да акча төлөп жаткандыгыбызды түшүндүргүсү келген. Биз ойлойбуз, үй алып атканда, квартира алып атканда жерге төлөп атабыз, кирпичтерге төлөп атабыз, строительдерге андай эмес экен. Андан тышкары биз абага деле төлөп атабыз. Потому что таза жерде, таза абасы жерде баа өйдө. Где-нибудь свалка жака жакыныраак баа аябай ылдый болуп калат да. Демек, азыркы заманда биз абага төлөп атабыз деген мааниде менин жумушум. Азыркы акцияда менин жумушум аба сатып атам да. Бул воздух Парижа $5 турат кубический метр. Аябай тазаланган аба $3 турат, суперкислород $10 турат. И Бишкектики вот эти кара шарик эч ким албай турат. Жаш фотографтар экологияга арналган сүрөттөрүн да коюшту. Ак үйдүн тосмосуна илингендердин арасында газга каршы каражат кийип, күнүмдүк тиричилик менен алек болуп жаткан кишилердин сүрөттөрү да бар. Авторлору эгер булганыч абага карата чукул чаралар көрүлбөсө, анда бул көрүнүш реалдуулукка айланышы ыктымал деп кабатыр. Ал эми атайын орнотулган бул тактага каалоочулар экологияны жакшыртуу боюнча ой пикирлерин жазып калтырышты. Бүгүнкү акцияны колдойм бардык тараптан. Гүл көтөргөн себеби биз кыска момундай кара кеземелерди мурдубузга тагып өзүбүздү ыңгайсыз абалга калтырбайбыз. Муну ташташыбыз керек. Биз Бишкекте дайыма гүл жыттанып турган шаарда жашашыбыз керек. Караңызчы кандай сонун. Биз качанга чейин ушинтип ыйлап сыктап жүрө беребиз. Давай келгиле күрөшөбүз. Могу жаштардын экологиялык кыймылын мен колдойм, бирок бир гана айтарым, эмне үчүн жаштар экологиялык кыймылы, башка пенсия курагандагыларга таза шаардын кереги жокпу? Белгилей кетсек, бул Бишкектин экологиясына байланыштуу жаштар уюмдары, экологдор уюштуруп жаткан экинчи акция. Алгачкысы 12 декабрда Ала Тоо аянтында биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген ураандын алдында өткөн. Ошондон кийин Бишкекти чулгаган кара түтүн көйгөйүн мэрия, өкмөт жана президент моюндаган. Я подумала, что почему только мы вот... Ошол акциядан кийин экологиялык абалды жакшыртуу үчүн программа иштеп чыгуу боюнча координациялык штаб түзүлгөн. Бирок биз азыр көйгөйдү чече турган жоопкерчиликтүү атка минердин атын атоону, жетишилген жыйынтыктардын реалдуу индикаторлорун жана биринчи жасала турган кадамдардын мөөнөтүн көрсөтүүнү өтүнүп жатабыз. Ошондой эле активисттер бийликке 3 талап койду. Алар Бишкек жебинин абалын жана жагылып жаткан көмүрдүн сапатын текшерүү үчүн курамына көз карандысыз эксперттер, экологдор, жарандык коомчулук жана ММК өкүлдөрү кирген ведомстволор аралык комиссия түзүү, булганыч абанын сапатынан улам илдет илештирген оорулар тууралуу маалымат берүүнү, ошондой эле Ордо кала боюнча айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген мекемелердин ишмердүүлүгүнө уруксаат берген документтерди ачыктоо талап кылынды. Экинчиден биз мына бир жумадан кийин кыш бүтөт, ушу кыш бүтөрдүн астында, жаз малдын астында ушул акцияны өткөрүп атканбыз. Ушу мамлекеттик органдар мына жаз келгенден бери эмки кышка чейин ушу көйгөйдү унутпай, конкреттүү ошо иштерди өткөрүп, биз эмки октябрда, эмки ошо кыш келатканда уже дагы сурайлы да, эмне иш жасалды. Ошо унутпай иштеш керек бул маселенин үстүндө. Негизи соңку 3 жылдан бери экологдор баш калада абанын булганышы боюнча көйгөйдүн курчуп баратканы тууралуу коңгуроо кагып келатышат. Муну менен катар быйыл кыш мезгилинде Бишкек дүйнөдөгү атмосфералык абасы эң кирдеген калалардын сап башына да чыкты. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.